Салам достор, кандайсыздар? Баарыңыздар менен амандашып, микрофондо мен Аку жана маңдайымда олтурган Мирел. Салам достор, кандайсыңар? Баарыңыздар жакшысыңарбы деп ишенем. Аку, сен кандайсың? Сонун рахмат. Өзүң? Акырын Мурун бырылдап атат. Бырылдап эле жүрөбүз, бирок бул эч кандай маанайды төмөн түшүргөн жок. Ооба, бул эң негизгиси Мирел. Баардык сүйүктүү угармандарыбызга ысык салам айтып, бүгүн биз негизи ишеним жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Анан саатыбыздын башында эле айталы. Ылдый жакка комментарий кылып жазып, өзүңүздүн оюңузду калтыргандан тартынбаңыз. Бул биз үчүн абдан маанилүү. Мирел, негизи ишеним дегенде эмнени ойлоносуң? Мен азыркы убакытта ишеним дегенде эки нерсени ойлонуп кетип атам. Бул болсо достордун ортосунда болгон ишеним. Бири-бириңе бойдоксуң да. Дагы деле бойдокмун да, ошон үчүн. Анан болсо негизи жалпы дин боюнча ишеним дегенде дин менен мындай ассоциация болот да, сразу диний ишеним болот. Анткени көбүнчө ишеним дегенде бул диний тараптан эле колдонулат да. Мындай адам ортосунда ишеним дегенде көп деле маани берилбейт, көп деле бул сөз мындай айтканча жүрбөйт. Бирок дин дегенде эле ушул ой кетет да баарына. Чындык, ишеним бул адамдын өзгөчө психикалык абалы деп сүрөттөшөт экен да. Мисалы Википедия ушундай сүрөттөмөнү берет экен. Адамдын өзгөчө психикалык абалы бул жүрүм туруму, социалдык нормалары, ушулардын баарында. Анан формалдуу логика менен фактыларга таянган далилдөөлөргө карабастан кандайдыр бир көрүнүшкө болгону чечкиндүү кабыл алып, так ушундай экен деп коюу экен. Кабыл алат өзүнө. Мындай бул ушундай деп. Жана айтып коет беле, ишеним бул көрбөгөн нерсеге жана болбогон нерсеге ошол бар жана болгон деп ишенүү. Ооба. Ошол да болот да. Анан чындыгында ишеним бул деп туруп мындай конкреттүү аныктама берилбейт, билбейм, мындай үмүт менен ишенимди толук караганда гана биз мындай бир аз аныктама алабыз го дейм да. Мисалы Инжил китебинде бул көрүнбөгөн нерсенин ишке ашуусуна ишеним, ишенүү бул үмүт десе, үмүт бул ишеним дейт. Мындай экөө бири-бирин толуктайт да. Демек ишеним болбосо үмүт болбойт, үмүт болбосо ишеним болбойт. Чынында ошондой эле болуп болуш керек. Анткени кантип адамдын үмүтү ушуну күтпөсө, каалабаса кантип ишенет да, ишеним кантип пайда болот? Ошол болот экенин. Анан же болбосо үмүт эле бар, бирок ички дүйнөсүндө ишенбей атса, бул болобойбу? Үмүттөн жана айтат эмес беле, буюрса болчудай деген, болот да дегендей эле болот. Болчудай болуп атат деппи? Бул болсо үмүтсүз жана ишенимсиз экөө чынында бири-бирине байланыштык болуп калат го дейм. Ушу мен ойлоп коем, мисалы ишеним дегенде бул биздин жан дүйнөбүздөгү тынчтык болуш керек да. Мисалы бул ушундай болот. Мисалы атасына, ата-энесине ишенген бала мен сага кечинде момпос уяп келип берем десе, бала ишенет да. Анан ал алып келет дейт. Ал мыйзам да, анан күтөт. Атам мага алып келет деп. Эгерде ортодо ишеним жок болуп, ата-энеси мурунан 2-3 жолу алдап койсо, анда бул баары бир алып келбейт го дейт да. Ишеним жок да, ишенбестик, ишенбөөчүлүк болот. Анан ишеним бул жубайлардын ортосунда дагы абдан маанилүү да. Эгерде ишеним жок болсо, анда үй бүлө 100% курайт. Анткени кайда жүрөсүң, ким менен жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң, мунун баары тең. Анан достук жада калса, достук дагы ушул ишенимден куралат болуш керек деп ойлойм. Анткени дегенде сен ишенбеген адамыңа бир нерсени айта албайсың, бул кокой эртең сатып кетпесин дейт. Ишеним бар болуп, бири-бириңе ишеним артканда мындай достук мамиле куралат. Мындай карасаң, сонунда кандайдыр бир коомдогу чөйрөлөр деле ушул ишенимдин негизинде куралат да. Биз бири-бирибизге ишенебиз, же биздин жалпы бир максатыбыз бар, же биздин ишенимибиз бир дейт да. Анан чөйрөлөр дагы куралат. Ушул ишеним болсо мындай эки тараптан болчудай болот да. Биринчи тарап болсо бул айтылгандай эле эчтекени көрбөйсүң, билбейсиң, бирок ишенесиң да. Бул үчүн мындай кандай десем, далил кереги жок, же мындай сен мындан далил алган жоксуң, сен ишенесиң. Экинчиси болсо сенин ишенимиңди кээ бир далилдеп туруп, анан кала жана айтылгандай эле атасы күн сайын алып келсе, мопосисин алып келсе, анда болду, ал ишенет. Кийин дагы алып келет, анткени муну алып келип көргөн да. Алып келген да деген, бул эки тараптуу да. Анан ошого салыштырма бир мындай мисал келип кетти да, мындай тамашалык неме, мындай караңгы жерде мындай ямага түшүп өткөндө погреб бар эмес беле, мурун ошого түшүп туруп, атасы отуруп туруп, анан үстүндө аялы басып турат. Аялы басып шилип атса, караңгыдан жакшы көрүнбөйт да, күйөөсү каякта жүрөт, эмне болуп атат, анан айтат экен аялына: "Кел, мага секир, мен сени кармап алам." Десе, ти карап турай, койчай, эмне келесиңби дегенсип эметип койду да, кантип кармайсың деп туруп. Анда акыл эси иштеп атат да. Анан кичинекей кызы
басып барат, өтүп баратса, кызым секир десе, кызы атасынын үнүн угуп алды эле, ады туруп секирет экен, анан кармап алат. Бул жакта дагы ушундай да. Кээде ошол ишениш үчүн бул кээде акыл эс же мындай кандай десем, ал керектүү нерсе, бирок биз кээде өзүбүздүн баштан өткөргөн нерсе, акыл оюбуз буга кээде тоскоолдук кылат экен ишенүүгө. Кантип эле бул мындай болсун, болбойт мындай деп туруп, кээде ишеним ушундай ушуга маанилүү, кандай десем, себепкер болуп калат экен да. Мен баштан өткөрүп муну билсем, анда ишенем. Ооба. Же экинчиси, биринчиси айтылганда эле сен болду, болбоду, болду. Мен буга ишенем. Ушу сен айткан экинчи ишеним, жана подкаст башталганда айта кеткендей, бул диний ишеним. Мисалы, Кудайды биз көргөн эмеспиз, бирок Кудайдын бар экенине ишенебиз. Ооба. Акыр заман болгонун көргөн эмеспиз, бирок болот деп ишенебиз. Улуу сот, мисалы, баардыгы христиандар, машаякчылар, мусулмандар ким болбосун, улуу сот болот деп ишенебиз. Бирок эч кимибиз ал сотко барып көргөн эмеспиз, бирок биз ишенебиз. Бул мындай узакка алынган, анан чоң үмүттү пайда кылган ишеним. Бул мына ошол ишеним болбосо, мисалы, атеист болуп кала турган болсоң, анда жашооңдун, бул азыркы жашап жаткан жашоо жөн эле маңызын жоготуп коет да. Анда эмне кереги бар? Кааласаң өз жаныңды кый, кааласаң жаман ишти кыл, кааласаң муну кыл, бирок эмнеге да? Мындай жашоо мындай бир маңызын жок кылып калат. Анан ишенгендиктен аракет кылат. Анан жубайлардын ишеними деп кетпедимби? Жубайлар бири-бирине ишенгендиктен үй бүлөдөгү баягы бытовуханы, тиричиликти, көр тиричиликти, ушундай көйгөйлөрдү жеңет. Анан анткени ишенет. Эгер ишеним жок болуп кала турган болсо, бири-бирине ишеним артып, анда баары талкаланып калат да. Чындыгында аябай күчтүү бир укмуш сезим. Сезим деп айтам, эмне деп айтыш керек? Бул болсо көбүнчө кандай сезим эмес болуш керек. Анткени психикалык абал, анткени сезим болсо айтылганда эле айтып турат. Бул бирде ката кылып койсо, ал сен жаман сездиң, сезимиң жок, муну тышта сүйлөшпө дегендей, жиниң келгенде эметет. Бирок ишеним болсо мүмкүн өзгөрүп кетет, болуп кетет деп, мындай үмүт катары. Бул көбүнчө психикалык абал болуш керек. Сен билесиң, мындай болуп атат, көрүнүп турат, бирок сен үмүтүң бар, өзгөрүш мүмкүн деп. Анан ишеним акталбай калганда жаман. Мисалы, мен сени келет деп ишенгем. Мен сага ишенгем, бирок болбой калды. Сен муну кылат экениңди ишенгем дегенде. Мен сени акча берет деп ишенгем. Ошон үчүн мен башка жактан эч нерсе караган эмесмин. Сен болсо мени подвел деп, мисалы. Ошого. Башында негизи ошол биринчи ишеним иштейт да. Үмүттөнүп, ишенип, бул менен жакшы жашап кетели. Бул жакшы, мен ошол адамымын дейбиз. Анан кийин баштайбыз, андан кийин ишенимди дагы мындай аткарып туруш керек экен да. Мындай ишке ашырып туруш керек экен. Антпесе дагы ишеним деле азайып жок болуп кетиши мүмкүн экен да. Колдоп туруш керек анткени. Биз болсо угармандарыбызга кайрылалычы. Ошол бүгүнкү теманын негизинде өзүңүздүн пикириңизди жазып кетиңиз. Негизи ишеним деген эмне деп ойлойсуздар деп. Ал үчүн +1 301 760 60 70 WhatsApp номерубуз кызматта. +1 301 760 60 70. Андан тышкары ылдый жакка дагы комментарий кылып жазыңыз. Комментарийге дагы негизи сиз бир нерсеге ишенесизби? Ишенсеңиз эмнеге ишенесиз? Ишеним сиз үчүн бул эмне? Ушул сыяктуу суроолорго каалаган ушул подкасттын негизинде пикириңизди жазсаңыздар болот. Бизде дагы 1 мүнөттүк убакыт бар. Анан кийинкиде биз ушул адамдардын ортосундагы ишеним артуу жөнүндө сөз кылсак болчу да. Ушу Мирель кызыгы, адамдын жашоосунда саламаттыктын негизги 8 принципи бар экен да. Бул 8 принципте таза абага чыгуу, туура тамактануу, спорт менен алектенүү, ортодогу жакшы мамиле деген сыяктуу принциптердин арасында ишеним артуу дагы бар экен да. Тагыраак айтканда, эгерде адамда ишеним артуу болбосо, анда анын жашоосу мындай сергек жашоо образы деп айтканга болбойт экен. Анткени адамдын жүрөгүндө жаратканга болгон ишеним болбосо, ишеним артуу болбосо, анда баягы аксак сыяктуу болуп калат экен да жашоосучу. Элестет мындай маанилүүлүгүн. Негизи айтылган маанилүү биз айтып кетпедик, буну белгилеп кеттик го. Бул психикалык жактан адамдын эмесинде. Ошон үчүн бул ошого байланыштуу, психикалык бул ден соолукка дагы эме да керектүү нерсе. Ошон үчүн ошого маанилүү болуш керек. Жакшы, достор, баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырабыз. Баарыңыздар менен коштошобуз. Кызматыңыздарда Мирель жана мен Аку болдум. Кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.